да эркек кыймылда болуш керек. Себеби кыймылдаган ден аккан суудай таза болот да. Эркек эгер жатып ала турган болсо, анда адамдагы тестостерон түшүп кетет, эркектин тестостерону. Прогестерон, эстрогондор көбөйө баштайт алда. Аялдык сыпат келе баштайт. Алар болбогондой дагы мелочный болуп калат. Эмнеге муну мындай койду, тиги эмнеге мындай койду? Аял затына болгон претензия кыла турган болсо, аял затына болгон жек көрүү, аял затына болгон тарынуу, аял затына жийиркенүү, наразы болуу бүт бардыгы бул биринчи очур эркектик жыныстык органдар талкалайт. Аялдардын эркектерге болгон терс көз караштары ал биринчи кезекте аялдык женский жактагы аялдык ооруларга алып келет да. Азыр бизде карасаң, азыр аялдардын эмеси өсүп кетти мындайча айткандачы. Дүүлүктүрүүчү дарыларды ичип атпайбы? Ал дүүлүктүрүүчү дарыларды ичкен менен ал өтө катуу зыяны бар да аныңчы. Руханий болуп адам төрөлөбү же ар бир адам руханий адам болсо болобу? Аллах таалам адамзатты түбөлүктүү рухтан жаратты. Рухта бүт нерсе, бардык нерсе бар. Чыныгы истинный знание дейт, чыныгы илим жатат рухта. Мисалы мен кыйынмын дейт. Мен дейт да мындайча айтканда. Эгерде мына мен дейт мындайча айтканда бирөөлөрдү претензия кылат, осуждение. Мен намаз окуйм, бул намаз окубайт деди, бул өтө чоң текебердик жатат мында. Өзү таза, башка баары күнөөлүү. Ат энем күнөөлүү, президент күнөөлүү, погода күнөөлүү. Адам ар бир болгон ситуацияны өзүдөн издеш керек да. Да. Айталам айтат, мен коомду өзгөртпөймүн дейт. Пока коомдогу адамдар өздөрүн өзү өзгөртмөйүнчө. Эгер булардын баарын жеңе турган болсо, адамда олиялык сыпат пайда болот да. Бардык адамзаттын рухтары таза да, бардык рухтары таза. Болгону сыртында эгомативдер турат адамдарда. Да. Бирде мен түшүндүрүп айтайын десең эле фитна, бирден түшүндүрсөң бидат, бир нерсени түшүндүрсөң ширк деген сөздөр жаттап алган. Ыйман деген, ишеним деген бул жараткан Аллах Таала менен байланыш дейт эле да. Ассаламу алейкум, урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Мен Асхат Айсыракунов. Менин бүгүнкү каналымда мындан жарым жыл мурун Кыргызстанда белгилүү болуп, аттын кашкасындай таанымал болуп калган уролог, сексолог, психолог жана ошондой эле гирудотерапевт көптөгөн пациенттерди, көптөгөн мырзаларды ар кандай илдеттерден ийгиликтүү сакайтып айыктырып келе жаткан биздин руханий деп да кетсек болот, руханий инсаныбыз Мырза Райым Тойчубаев агайыбыз бүгүн мынакей жаркырап жайнап биздин студияга конокко келди. Кош келипсиз. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Алейкум ассалам, саламатсыздарбы, урматтуу, кадырлуу, нурдуу элим? Мынакей биздин каналда сиздин видео чыккандан бери байкап атабыз. Мына бир 3 видео чыкты эле. Ошол жерде мына жарым жылда жарым миллион просмотр алып коюптур. Бул менин оюмча аябай абдан жакшы көрүнүш. Көптөгөн карап чыктым, көптөгөн комментарийлер, көптөгөн билдирүүлөр түштү. Анын ичинен көбүнчөсү жакшы, позитивдүү маанайда комментарийлер түшүптүр. Ушул боюнча да бир өзүңүздүн оюңузду айтсаңыз, андан тышкары ушул көптөгөн ушул сизге кызыгып жаткан, сиздин видеолорду көрүп жаткан биздин көрөрмандарыбызга деле кызык болсо керек. Ушул сиздин аркаңызда кимдер турат? Ар бир инсандын, ар бир руханий болобу, ар бир билимдүү адамдын аркасында устат турат демекчи. Ушу сиздин устаттарыңыз жөнүндө бир айтып кетсеңиз. Ооба, мен да комментарийлерди окуп чыктым. Бир аз болсо да биздин сабагыбыз элдерге жардам тийген болсо, мен өзүмдү өтө бактылуумун деп сеземин. Эми комментарийлерде негизинен 70-80% өзүнүн ыраазычылыктарын бериптир. Анан аларга дагы мен ыраазымын. Арасында хейтерлер бар. Арасында да, эми комментарий болгондон кийин Асхат арасында баягы сын пикирлерин айткандар болуптур. Алар дагы кээ бир туура эмес жерлерин оңдоого аракет кылабыз. Аларга дагы баарына ыраазычылык билдирем. Эми арасында ар кандайлар болот, эми негатив жазгандар да болот. Себеби адамзат мындай да, өзүнүн ичинде эмнеси болсо, ошону сыртка берет да. Эми негатив жазгандар ичинде ошонусу болсо эмне кылат эми байкуштар? Анан эми ал ичинде көрө албастык, баягыдай ич тардык дегенде ар түрдүү эмелер болот. Эми өзүм менен бөлүштү. Аларга дагы баарына бактылуулук каалайм. Жакшы. Анан өзүңүз жөнүндө дагы тааныштырып өтөбүз. Эми өзүм Лейлек районунан, Баткен облусунун Лейлек районунун Сумбул айылында төрөлгөнмүн. 1969 жылы. Атам айылыбыздагы ооруканада тез жардам машинасын айдайт эле. Апам үй кожойкеси, биз менен чогуу тайнем турчу. Тайнем да чоң аалымдын кызы болгон. Ал ошо бизди кичинебизден үйрөтүп, көп окуяларды айтып берип, мындайча айтканда, руханий жакка көп ошо тайнем түрткү болгон. Ошондуктан алар азыр алардын көзү өтүп кетти, Аллах Таалам бейишинен берсин.
Мектепте 1-класстан 10-класска чейин окуткан мугалимдер да, алардын да баары устаттарым. Аларга да терең ыраазычылык билдирем. Жакшы. Баткендик туугандарыбыз, сиздер абдан сыймыктанып калдыңыздар болуш керек. Мына сиздердин жердешиңиздер мынакей өтө күчтүү, өтө оригиналдуу, өтө күчтүү врач десек болот, күчтүү инсан десек болот. Негизи эле сизди көптөрү уролог катары таанышат, уролог болуп дагы иштегенсиз көп жылдар бою. Ушул урология илимине келип калышыңызга эмне түрткү болду эле? Ошол жөнүндө да бир айтып кетиңиз. Ушул урология боюнча кимдерден билим алдыңыз? Кимдерди баалайсыз? Бүгүнкү күнү дагы кайсыл урологдор боюнча сиздин бир ой пикириңиз кандай? Бүгүнкү күнү биздин коомдо урологдор өтө көп да, мисалы, ошолор жөнүндө да бир өзүңүздүн оюңузду айтып кетсеңиз. Балким сиз бир көмүр туткан урологдор бар, балким кандайдыр урологдорго балким нааразычылыгыңыздар барбы же ыраазычылыгыңыз барбы дегендей, ошол жөнүндө кеп коскоп кенен айтып кетсеңиз. Асхат, 1991-жылы анда мединститутта окуйт элем, студентмин. Ошондо студенттер практикалык, мындайча айтканда, өзүнүн тажрыйбасын өстүрүш үчүн, анан кошумча маянага дагы кечинде ооруканаларда иштечү да. Анан мен дагы 4-чү шаардык больницага барганмын, ооруканага. Анан ошол отделенияларга, нейротравма бөлүмүнө, травматология бөлүмүнө, токсикология бөлүмүнө бардым. Бирок ал жактардан жумуш таппадым да. Анан 2-чи этажга чыксам эле отделение урология деп турат. Урология бөлүмү? Урология бөлүмү деп турат. Киргенимде эле мындай жаркырап, мындай бир башкача сезилди да ошондочу. Анан ошол жылы ошол жерде медайым болуп иштеген Шарипе эже, Майя эже, Гүлзат, Бахора деген кыздар иштейт эле. Алар дагы отделение тууралуу аябай жакшы мага, мындайча айтканда, стимул, азыркы менен айтканда мотивация беришти да. Бул отделение аябай дисциплина, тазалык, анан жаткан бейтаптар дагы дайым баардыгы ыраазы болуп кетишет депчи. Ошол жылы анан отделение бөлүмүнө кирдим. Заведующийне, бөлүм башчысына. Уролог бөлүм башчымын. Ошол убакта бөлүм башчысы Усупаев Акылбек Чолпонкулович агайыбыз. Анан ал айтты, эгер урологияга кызыксаң, өзүңдүн кесибиң сүйгөн врач болсоң, анда отделенияга жумушка алам деп. Анан ошентип жумушка иштеп калдым ошол жерде медбрат болуп. Биринчи урологияга кызыкканым ошол жактан башталды. Анан ал жерде устаттарым, азыркы ошол мезгилдеги устаттарым деп азыр эсептейм, Усупаев Акылбек Чолпонкулович, азыр аны Кыргызстандагы номер 1 профессор, Талип Турдиевич деген агайым көп мени үйрөттү практикадан. Ошол жерде Кумар Капарович деген агайым, Шарипе эже, Майя эже, Гүлзат, Бахора, аларга да баары терең ыраазычылык билдирем. Салам жолдоп кетем деңиз. Баягы биздин мурдакы сабактарыбызда көбүнчө сиз көзгө көрүнбөгөн менталдар жөнүндө, ошол бир көзгө көрүнбөгөн ошол бир катмар талаалар боюнча бир көп мисалдар келтирип, козгоп отуп белек, кеп козгопчу. Анан ошол менимче ошол сиз ошол теманы айткан үчүн анан мындай жакшы реакция болуп окшойт да элгечи. Ушул боюнча да азыр айтып кетсеңиз, ушул кандай талаалар бар, негизи ушул сиз менталдыкта кыскача айтып кеткенсиз да, ушул жөнүндө бир аз кененирээк токтолсок кандай болот дейсиз бүгүн? Ушул кичине бир аз кененирээк токтолсок. Эми биз жанагы Гималайда жүргөндө өзү ал жакта де биздин устаттарыбыз эмени адамды 7 слойго бөлөт эле да. Ошо 7 слойдун бирөөсү эле көзгө көрүнөт депчи, бул дене. Ушул дене боюнча обычно бизде мына врачтар менен карайбыз да. Так көзгө көрүнбөгөн 6 адамда катмар бар да. Ошолордун бирөөсү ментал деп атабыз. Ментал деген эмне? Менталда мындагы адамдагы ой, адамдагы образдар, адамдагы эмоциялар, бүт адамдагы сознание, мындайча айтканда, акыл эс, түпкүр сезим, сокур сезим деп коебуз. Именно бул боюнча негизинен психологдор карайт да. Психологдор карайт. Негизинен психолог врачтардан өзүм устатым деп. Синельников, доктор Синельников устатым. Тарсунов, ал дагы врач. Ибрагимов, Шавкат Ибрагимов, ал дагы өзү уролог, психолог. Алар жөнүндө бир аз тааныштырып койбосоңуз, көрөрмандар түшүнбөй калбасын. Эми YouTube'дан караса толтура. Да, доктор Синельников десе ал бүт чыгат. Өтө керектүү пайдалуу эмелерди берет. Тарсунов десе чыгат. Лазарев Сергей деген бар. Шавкат Ибрагимов деген бар, өзү уролог, психолог. Ошолор да мен устатым деп эсептейм.
Ошо талаалар боюнча ошо кененирээк токтолгон жоксуз да ошо. Эми талаалар боюнча мындан кененирээк кийин өтсөк, себеби мен мында сабакта мен баягы медитация өткөрөм да, жанагы бул ментал деген эмне деген. Себеби мындай да аскат. Бир торттун даамыны дейт, жебеген адамга сөз менен түшүндүрүп бере албайсың дейт. Ошон үчүн ментал деген көзгө көрүнбөгөндүктөн мында баягы адамдарды көздөрү жумгула депчи, ушундай состоянияга киргизесиң, ошондо булар сезет да, бул адамдагы акыл эстеги, адамдагы мындайча айтканда подсознание, түпкүр сезим, сокур сезимдеги кандай бул эмне деген сезим. Ошол сыяктуу эле бул практикалык жүзүндө гана көрсөтө алабыз да мында. Теория боюнча да. Виталдык катмар деп да айтып калчу элесиз. Да, виталдык катмар, энергетикалык тело. Да. Виталдык катмарды энергетикалык тело дейт. Бул витал. Да, бул алты телонун бирөөсү. Бул дагы витал, бул физикалык дене менен тыгыз байланышта. Негизинен мында баягы цигун, тайжи сюан адамдагы энергияны кандай адамдагы пайдаланууну үйрөтөт да буларчы. Бул боюнча дагы биздекен сөзсүз түрдө тайжи сюан боюнча Кыргызстанда мана Медер Бишкек деген агайыбыз көптөгөн адамдарды даярдап чыкты бул боюнча. Ошол Бакай, катмар боюнча. Да, Бакай, Нурбеков деген алдагы көп эмелерди. Баарыбыздын устазыбыз бул боюнча Макен Исаков агай. Ал бизди да кошумча иглорефлексия терапияны дагы үйрөттү. Аларга дагы терең ыраазычылык билдирем. Устаттарыма. Негизи сиздин айтымыңыз боюнча ошо негизи сиз көптөгөн руханий адамдардан дагы сабактарды алган экенсиз, ушул жашообузда, көп. Ошолор боюнча да бир руханий устаттарыңыз жөнүндө да бир айтып кетпейсизби? Руханий жактан билим алганчы. Урология боюнча айттыңыз, анан ошо руханий билим деп өзүнчө кетет эмеспи? Ошол боюнча да бир руханий инсандардан кимди баалайсыз, ким сиздин устаттарыңыз? Устат деген өзү ким? Устат деген өзүнүн өнөрүн, тажрыйбасын, опытын адамдарга үйрөтүп, мындайча айтканда кийинки муундан муунга өткөрүп берүүчү инсан да, мындайча айтканда. Ошону биз устат дейбиз. Эми устаттардын дагы ар кайсы тараптагы устаттар бар. Музыканттардыкы музыка боюнча, духовный жактагы духовный боюнча, спорт боюнча. Ошол руханий жак боюнча устат деп мен биринчи кезекте сөзсүз түрдө ата энем. Ал кичинебизден тарбиялап, ак караны таанытып дегендей. Анан тайнем, негизинен тайнем өзү чоң алымдын кызы болгон. Ал бизге кичинебизден ошо келмелерди, сүрөлөрдү үйрөтүп, анан баяндарды, окуяларды көп айтып берчү да. Андан кийин азыр эми руханий боюнча дагы бизде азыр каналдарда, ютубтарда да көп эмек берет. Себеби бул жердагы Надыр молдо деген бар, Абдухалил деген молдо деген бар. Тынай уулу бар, Эрмек, Чубак ажынын көп руханий жак боюнча адамдардын жүрөгүнө Кудай Таалага болгон сүйүүнү ойгото турган инсандар деп эсептейм буларды. Анан негизинен өзүмдүн дагы устаттарым, руханий устатым деп Сабыр, Асылбек, анан Александр Васильевич Крутиков деген устатым бар. Эми бул Крутиков боюнча өткөндө деле сурадың болуш керек. Александр Васильевич Крутиков бул өзү улуту орус. Бирок бул 82-жылы ислам динини кабыл алат да. Ислам динини кабыл алып, анан бул Кавказга кетет. Кавказга барып, ошол Кавказда ошол жактагы чоң олиялар менен, ошол жактагы аалымдар менен, илимдүү адамдардан сабак алат да. Сабак алып, мындайча айтканда, өзүндөгү бардык эго мотивтерини жеңип чыккан адам деп эсептейм да муну. Мундагы өзүнүн китептери бар. Негизинен ушул киши мага көп себепчи болуп, руханий жолго түшкөнгө ушул киши себепчи болду деп эсептейм. Терең ыраазычылык билдирем. Азыр эфирден пайдаланып, Асылбек, Сабыр, Александр Васильевич, Ушул сөзүңүздү бөлөйүн, руханий жактан деп айтып кеттиңиз го. Менде ушундай суроо пайда болду да, деги эле ушул руханий адам менен жөнөкөй адам деп коебузбу же деги эле руханий болуп адам төрөлөбү же ар бир адам руханий адам болсо болобу? Ушундай бир айтып кетсеңиз. Да, өтө жакшы суроо. Себеби адам төрөлгөндө эле руханий болуп төрөлөт. Себеби аалымдарыбыз айтат, могу Хижр сүрөсүнүн 29-аятында дейт, Аллах Таалам адамзатты түбөлүктүү рухтан жаратты. Рухта бүт нерсе, бардык нерсе бар. Чыныгы истинный знание дейт, чыныгы илим жатат рухта. Адамзаты чоңойгон сайын
айлана чөйрө менен контакт болот да. И адамда мындайча айтканда эго өсүп баштайт да, мындайча айтканда нафсы, эго өсүп баштайт. Эголор эмне? Бизде Александр Васильевич Крутиков адамды рухту тосо турган, рухту жараткан Кудай Тааладан тосо турган 5 эго-мотивге бөлөт да. Алардын биринчиси бул өлүм коркунучу. Страх смерти деп коет да, өлүм коркунучу. Булар кимдер? Буларда бул элек нерседен эле кыжалат да адам. Кыжалат болот, бул элек нерседен коркунуч, бул элек нерседен тынчсыздануу, мындай жаман күмөн саноо бүт бардыгы бул Кудай Тааладан бизди тосуп коет. Бүттү. Мындай адамда энергия кете баштайт. Бул адамда энергия кете баштайт. Раз энергияны жоготкондон кийин ал адам ооруга чалдыгышы мүмкүн. Экинчи Кудай Тааладан тоскон бул мындайча айтканда текебердик. Текебердик. Гордыня деп коет го. Мына азыр мисалы мен кыйынмын дейт. Мен дейт да мындайча айтканда. Эгерде мына мен дейт мындайча айтканда бирөөлөрдү претензия кылат, осуждение. Мисалы мени тойго чакырбай койду деди. Анын артында текебердик турат да. Да, мени тойго, неге мен менен көрүшпөдү? Неге мага учурашпаган? Мен намаз окуйм, бул намаз окубайт деди, бул өтө чоң текебердик жатат мында. Мен окутам, сен окуп атасың. Да, мен Куранды билем, бул билбейт. Бул өтө чоң духовный гордыня дейт. Бул өтө коркунучтуу. Мында дагы адамда энергия кете баштайт. Бул адамдын дагы жүздө нур жоголуп калат. Дагы Аллах Тааладан бизди тосо турган дагы эмне бул личный выгода дейт да, мындайча айтканда өзүнүн гана кызыкчылыгын ойлогондор бар да. Мисалы бул материалдык дүйнөгө байланып алгандар бар. Ушул жөнүндө материалдык дүйнөдөн рахат издейт да. Мисалы материалдык дүйнөдөн рахат издейт. Эмне материалдык дүйнөдө? Момундай телефон алдыңбы? Эми мындай чыкты. Мындай чыктыбы? Эми мындай чыкты. Мындай үй алдыңбы? Мындай үй алдың. Эми машина алдың, машина алдың. Куйт аркасынан. Элдер тиги мына артынан кууп жүрө берет да. Бир күн уже срок келет. Алымдар айткандай Азраил келгенде айтат, эмне кылабыз? Срок келди эми. Үйүңчү жок, үйүңдө эми башка бирөө ишет. Машинаңчы жок, башка бирөө айтат машинаңды. Сен уже тияк кетишиң керек. Ошондуктан бул үчүнчү бизди Кудай Таала менен тосуп койгон бул материалдык дүйнөгө байланып алган да. Дагы бизди Кудай Тааладан тосуп койгон эмне бул? Мындайча айтканда, төртүнчүсү жоопкерчиликтен качуу. Перекладывание ответственности дейт го. Мисалы өзү таза, башка баардыгы күнөөлүү да. Бул боюнча мен баягы биринчи эмеде айтып кеткенмин. Өзү таза, башка баары күнөөлүү. Ата-энем күнөөлүү, президент күнөөлүү, погода күнөөлүү, мындайча айтканда. Ошондуктан мында адам ар бир болгон ситуацияны өзүдөн издеш керек да. Да. Себеби Кудай Таалам бизге, Кудай Тааламдын адилеттүүлүк деген закону бар да. Кудай Таалам бардык жерде адилеттүү. Биз эмне кылган, кандай ситуацияларда жүрөбүз, ошонун бардыгы биздин өзүбүздүн ниет тилегибизге жараша болду. Сен кандай болсоң ошого. Да. Ошон үчүн Кудай Таалам айтат, мен коомду өзгөртпөймүн дейт. Пока коомдогу адамдар өздөрүн өзү өзгөртмөйүнчө. Жакшы эскен. Да. Мындайча айтканда, бизде азыр адамдар көпчүлүгү сырткы көрүнүшкө карап калды да, мындайча айтканда, сапатына карап. Мисалы сапатын карасаң, азыр кээ бирлер аябай сакалдарды койгон, баягы сүннөт деп кийген, колдордо Аллах деген таспилерди алган, сыпаты, ички дүйнөсү билингүчтүү. Ички дүйнөсү да сыпаты мындайча айтканда көрө албастык баягы эго-мотивдер жатат да могул жакта. Анан ошондуктан бул төртүнчү, бул жоопкерчиликтен качуу. Ар кандай ситуация болгондо биз өзүбүздөн издешибиз керек да. Мен кайсы жерде туура эмес иш кылдым? Мен кайсы туура эмес менин сүйлөгөн сөзүм? Кайсы адамдарга жасаган менин мамилем? Кайсы адамдарга сүйлөгөн сөзүм? Аларга жөнүндө, адамдар жөнүндө кандай биз ойлоп койдук? Ал дагы сөзсүз түрдө кайтат да. Жизнь бумеранг дейт да бул дүйнө. Бешинчиси? Да. Бешинчиси бизди Кудай Тааладан тоскон бул өзүнү аяоо сезими да. Өзүнүн аяоо сезими. Элдер бар го мындай манипуляция кыла берет да. Өткөндө мен сабагыма бирөө катышты эле бир келин айтып атпайбы? Кайненем ушундай эле жакшынакай эле жүрөт дейт да, анан тиги Россиядан балдары видеозвонок кылып калса дейт эле сразу жатып калат дейт. Ооруп атат, белим ооруп атат, башым ооруп атат, тиягым ооруп атат, тиги жетпей атат, бул жетпей атат да. Бул деген өзүнүн аяоо сезими. Мындайча айтканда Чубак ажы раматылык айтат эле, айланайын таш өзгөрбөйт депчи, сен өзгөрчү депчи. Да. Ошондуктан бул бешинчи бизди Кудай Тааладан тоскон, бул өзүнүн аяоо сезими. Ошондуктан эми руханий жактагыларды, кандай руханий жактагылар
дагы адамдар булар өзүндөгү ушул 5 эгомотивдин үстүнөн күрөшүп ушуларды жеңген адамдар да, мындайча айтканда. Эгер булардын баарын жеңе турган болсо, адамда олиялык сыпат пайда болот да. Эми бул боюнча иштеп жүрөт деп ойлойм азыр бардыгы элечи. Бул боюнча биз олиялар деле өзүн айтпайт экен, ким олия экенин билбейт экенбиз. Анан биз демек ушул сиз айтып өткөн 5 нерсе жеңген адам болсо, ошол адамды руханий адам деп эсептесе болот экен да. Да, ушул жолго түшкөндөр. Мисалы, өзү руханий жолдо устаттарыбыз мынтип айтат да, шариат депчи. Шариат деген, шариаттан кийин тарикат дейт да. Тарикат бул жол. Чындыкка жолдо көрсөткөн жол. Мындай пайгамбарыбыз айтканда, пайгамбарыбыз көрсөтүп кеткен жол. Бул шариаттан да өдөрөөк деген эмес уже. Тарикат. Жогорку. Анда марифат деп коет да. Марифат. Демек сен жараткан Алланы сүйөсүңбү? Аллах Таала жараткан бардык жандыктардын баарын сүйүшүң керек да. Бардык адамзаттын рухтары таза да, бардык рухтары таза. Болгону сыртында эгомотивдер турат адамдарда. Да. Ошолор ошон үчүн бизде баягы ситуация мындай өзгөрүп атпайбы? Анан Аллах Таала сүйгөн шарифат, тарифат, марифат, анан акыйкат. Хакыйкат деп коет. Акыйкат это истина. Бул Аллахты таануу. Бул уже улам өйдөлөп кете берет экен. Бул олиялык сыпат болот да, мындайча айтканда. Алымдар ушинтип айтат да. Эми биз азыр жүрөбүз төмөндө ушул устаттардан азыр биз мен мындайча айтканда кичинекей окуучумун азыр деле ушу үйрөнүп жүрөбүз да дагы эле биз. Жана көптөгөн адамдар бар го, мисалы веналарын кармап эле адамдардын тиги прошлыйын билип коюп, же келечегин айтып коюп, же ооруларын билип коюп, ушул адамдар руханий адамдарга киреби, же кандай адамдар кирет деп ойлойсуз? Эми ар бир адамдарга айтуу кыйын мындай, ким руханийге кирет, ким руханийге кирбейт дегени анын баарын Кудай билет. Кудай Тааланын биздин устатыбыз бул сингармония деп 21 законду түзүп чыккан да, мындайча айтканда, өзү бардыгы биринчиси бул ишеним, ыйман. Устатыбыз болгондо Крутиков айтасызбы? Да, Александр Васильевич Крутиковдун өзүнүн сингармония деген китебинде бул Крутиковдун өзүнүн устаттары бул олиялар болгон. Анан бул китебинде элдерге жеткиликтүү кылып туруп ушинтип түшүндүргөндө биринчиси бул ыйман дейт да, ыйман. Эми Крутиков өзү бизге мынтип түшүндүрүп айтат эле да, субъективдүү реалдуулук деген болот. Объективдүү реалдуулук депчи. Объективдүү реалдуулук деген эмне деген? Объективдүү реалдуулук могу бизди курчап турган бүт бардыгы бул объект. Да. Өсүмдүктөр өсүп атат, бардыгы кубулуштар болуп атат, бул бардыгы объект. А субъект деген бул адамдардын ой образдары да. Мисалы азыр бир алманы алып келди дейли. Бирөөдөн сурады, мисалы Адилеттен сурады. Адилет, могу даамы кандай? Адилет айтты, бул таттуу болсо керек деди. Асхаттан сурады, Асхат, бул ачуу болсо керек деди. Бул силер субъективдүү реалдуулугуңар да. Качан биз алманы кесип туруп экөөнү бергенибизде, алар жеп көрүп туруп, оказывается, кисло-сладкий. Мындайча айтканда мен таттуу дедим, таттуу эмес экен. Мен ачуу дедим, ачуу эмес экен. Бул уже объективдүү. Кышкал, бул уже объектке жакындап атабыз да биз. Ошондуктан биздин максатыбыз субъекттен объектке өтүү да, мындайча айтканда, лождон истинага таануу. Адам мен киммин? Адам өзү киммин? Максатым эмне? Кийин мен кайда барамын? Да? Ошондуктан ушул суроо боюнча көп адамдар өзүн издеп таба албай кыйналышат. Да, ушул боюнча кыйналышып атпайбы? Рух бул түбөлүктүү. А бирок ушул рухтун сыртынан эгомотивдер турат да. Ошо эгомотивдер болгондо ал адамды мындайча айтканда жүрөктө тынчтык болбойт ал адамдарда. Ал адамдарда оору пайда болот. Качан биз ушул эгомотивдерди жеңип баштаганда адамдын жүрөгүндө тынчтык, мындайча айтканда радость, блаженство бул пайда болот да. Ошону биринчи Александр Васильевичтин биринчи эмесинде бул ишеним дейт да, ыйман дейт. Ыйман деген эмне деген десе, азыркы кезде бизде ыйман дегенди субъективдүү реалдуулук боюнча адамдар мынтип айтышат. Биздеги көпчүлүк мынтип айтышат. Мен кээде мага ар түрдүү адамдар келет да. Молдолор келет, ар түрдүү адамдар келет. Ар кайсы молдолордун түрлөрү көп азырчы. Эми бирөө хизбут, бирөө вахабиса. Мага бизге врачтарга баары бир. Бул боюнча да сурам бар мен. Ана ар кимиз келе берет. Эми Александр Васильевич мындай деп айтат эле да. Мына субъективдүү реалдуулук менен айтканда ыйман деген эмне деген десең, кээде мага мынтип түшүн айтышат да. Ыйман деген бул Кудайга ишенүү, пайгамбарларга ишенүү, китептерге ишенүү, жок, китептерге ишенүү да, кыяматка ишенүү, өлгөндөн кийин тирилүү. Эми бул субъективдүү реалдуулук да. Бул боюнча бир атеист дагы жооп берет да. Азыр кээ бир университеттерде
чоң ушундай университеттерде көпчүлүгү мындайча айтканда еврейлер сабак берет экен да көп жерлердечи. Себеби алар Куранын кайсы аятын эмне дегенин бүт бардыгын жаттап алган, билет. Хадистердин баарын билет. Бул Термизиде мындай, Муслимде мынтип айтылган, имам Аль-Бухариде мындай айтылган, бардыгын билет. Бул субъективдүү реалдуулук менен мынтип айтып коюш, бул баары айтат да. А биздин устатыбыз мынтип айтат деди. Ишеним деген, ыйман деген, ишеним деген бул жараткан Аллах Таала менен байланыш дейт эле да. Байланыш. Жа. Если Аллах с тобой, неважно, кто против тебя дейт эле да. Аллах менен байланыш. Бир сөз менен айтканда Аллах менен байланыш. Аллах менен байланыш турду, уже сага эч ким эме кыла албайт да. Адам байланыш. Хушукуз деп коет го бизде дамылдар кейде. Хушукуз абал. Бизде кейде намазды эле окуйбуз да, намаздан чыккандан кийин баягы кеттик баягы дүнүйө иштер мененчи бул. Биринчи ишеним бул Аллах менен байланыш дейт эле да. Экинчи биздин устатыбыз жакшылык кылуу дейт эле да, мындайча доброта, жакшылык кылуу. Жакшылык кылуу деген өзү бул жакшылык кылуу менен курманчылыкка барбайбы. Жакшылык кылганда биз курманчылыкка барабыз да. Жакшылык кылганда биз өзүбүздүн сөзүбүз менен, мындайча айтканда өзүбүздүн физикалык жумуш менен, же болбосо материалдык жардам менен бирөөдүн мындай эмесини бирөөгө жардам беребиз да. Мисалы, эми мунда дагы Александр Васильевич айтат, бул жерде дагы бул закондор бардыгы бири-бири менен мыйзамдар байланышты, Алла Тааланын мыйзамдарычы. Мисалы, бул жакшылык кылыш үчүн бул даанышмандык законун билишиң керек да. Даанышмандык законун билишиң керек. Даанышмандык деген закон бар да. Эгерде мисалы добрый, ну неосознанный дейт да. Бул киши добрый, ну неосознанный. А добрый осознанный деп турсу бар. Мындайча айтканда, жакшылык кылат, бул ошону осознавать этпейт да, кедечи мисалы. Сезбейт да, мисалы. Ал деген сезбейт деген кандай? Мисалы бирөө жакшылык кылгысы келет. Мисалы бирөөлөр отурат дейли да, бир бомждар отурат дейли. Биз ачкабыз. Биз эч нерсе жеген жокпуз. Деди, эми ал добрый адам. Эчтен жакшылык кылат. Байкуш булар ачык экен деди дагы. Баягыларга 1000 сом алып барып берип койду. Баягылар акчаны алгандан кийин эмне кылат? Кеттик, ичебиз. Ичкенден кийин алар ичип, может бир жерлерде күйгүзүп, может бирөөлөргө зыян алып келиши мүмкүн да. А бул адам өзүнүн ойду ойлоп атат, мен жакшылык кылдым депчи. Убактымды бөлдүм, курманчылык кылдым материалдык жактан. Чындыгында осознанный болуш үчүн, осознанный бул даанышман адам, осознанный адам видит конечный цель дейт да. Мындайча айтканда, иштин аягын көрөт да, булар демек ичкиси келип отурат экен да. Буларга андан көрө тамак алып берип коеюн. Тамак алып берип койду. Тигилер тамак ичти, мындай энергия алды. Кудай Таалам дагы бул адамга 10 эсе берет да өзүнүн эмесинчи, энергиясын. Ошондуктан мисалы жумуртканы деле да. Чөжө чип-чип деп турса, байкуш, эми буга мен жакшылык кылайынчы деп тырс-тырс этип жарып туруп, баягын чыгарып туруп, жөжөнү чыгарып койсоң, жөжө мынтип туруп кийин өлүп калышы мүмкүн да. Себеби ал өзүнүн эмесине жете элек болчу да. А бул адам өзүнүн ойду ойлоп атат, мен жакшылык кылдым, ушуну сыртынан кабыгын ачып койдум депчи. Жок, ошон үчүн бул жерде Кудай Тааланын законуна каршы келбеш керек да. Кудай Таала бирөөнүн тагдырына кийлип кетпеш керек. Да, кээ бирлер мисалы, кээ бирлерге биздин устат мынтип айтат эле да. Мисалы бир адам бирөөлөр ачып отурат дейт. Балык алып барды дагы балык берип койду дейт. Бул Кудайдын өкүмүн аткарды, жакшылык кылды, убактысын, малын, жанын курбанчылык кылды. Балыкты алып барып берип койду. Да, Кудай Таалам буга ошон үчүн жүрөгүдө тынчтык берди. Ошон үчүн Кудай Таала анын жакшылык кылган үчүн 10 эсе кылып койду, даражасын да көтөрүп койду. А бирок эртеси дагы балык алып барып, дагы сатып алып барып берип, дагы балык алып барып берип кое берсе, мүмкүн бул Кудай Тааланын өкүмүн бузуп коюшу мүмкүн дейт да. Себеби бул адамдын тагдырыга кийлип кетип атат. Себеби ал колу буту соо адам. Мындайча айтканда, биринчи жолу сен эгер даанышман адам болсо, биринчи балык алып барып бердиң, кийин кайырмак алып барып бердиң. Өзү кармап жесин балыкты да. Эми балыкты кармап эле тиги көлдөгү балыкты жок кылбасын. Анан кайсы убакта көбөйтүш керек балыкты, кайсы убакта кармаш керек. Ошол жолдорун үйрөт дейт да. Аны үйрөтүп, ошондой балыкты көбөйткөндөн кийин аны да башкалар менен бөлүш дейт да. Мындайча айтканда, жакшылык кылуу деген Кудай Тааладан келген энергияны биз айланага берүү менен аны дагы Кудай Таалага кайтарабыз да. Ал бескорыстный болуш керек да. Мындайча айтканда, бескорыстный деген мисалы бир депутат келди дагы, сүрөтүн илип койду дагы, көчөгө лампочкаларды илип койду да, мына жарык кылып койду. Кантип ойлойсуң бул жерде? Бул уже личный выгода. Өзүнүн интерес болуп кетти да. Эми булар мени шайлайбы, шайлабайбы деп атат да. Жүрөгүдө тынчтык жок да. Ну мисалы Аскат келди дагы, ушул жер караңгы экен, ушул жерде элдер кыйналып өтүп баягы эме болуп атат деп туруп,
өзүнүн акчасын бирөөлөргө берди дагы, акчасы менен электриктерге берип ошол жерге лампочкаларды коюп койду. Кечинде Асхат келатса, жанагы жерлер жаркырап турат. Асхаттын жүрөгүндө радость да, блаженство. Көрдүңбү? Ошон үчүн бул жерде сен жакшылык кыл, бирок анан күтпө да мындай. Кудай Таала сени көңүл эсе кылып коет. Бул биздин устатыбыз бул Кудай Тааланын экинчи закону деп бөлөт эле да. Анан ушу жанагы осознанно деп атпайсызбы? Ошол жерде бир суроо келип атат да. Ата эненин дагы балага болгон жанагы жакшылыктары, мисалы үчүн, кээ бир ата эне бар, балдарын мисалы үчүн даяр кылып барып бере берет го. Ошол балам жакшы көрөм деп эле баласына бере берет да. Ошол да осознанно жерде данышмандык сыпат керек, Асхат. Данышмандык сыпат керек бул жактачы. Мисалы, эненин сүйүүсү кандай? Эненин сүйүүсү балам кийин, жакшы кийин, уш кыласың кийин. Вот бул эненин сүйүүсү да. Тамак жей, балам жей, эненин сүйүүсү. Атасын эмне кылат? Жuro кийин. Нормально бол да. Чын эле сен айткандай азыр кээ бирлер мисалы баласына бере турган болсо, бардыгын телефонун да берип койду, айфон деди, айфон алып берип койду, машинанын башына алып берип койду. Бүттү. Ал балага тоже тагдырына эме кылып койду анычы. Ошону айтам. Болду. Кийин ата энесинин көзү өтүп кете турган болсо, бул бала уже кыйналып калат да. Ошондуктан ата эне биринчи кезекте баласыны туура тарбия. Тоже осознанно да? Да, тоже осознанно. Мурда балдарыны башкаларга алып барып берген да. Мисалы, башкаларга илимдүүлөргө алып барып берген. Мынакей баламды сага тапшырдым. Балам, мен уят кылбагын, жакшы болду. Ал баланы тар, ал бала курч болуп чыккан да. Ошон үчүн мен биринчи сабакта деле айткамын го. Балаң дейт, чоңойгондо койго окшош болуп калышын каалабасаң, аны козудай кылып жанынан эч жака чыгарып бакпагын депчи. Ошон үчүн ата энесинин көзү өтүп кетсе, ал балакты айтып кеткен турбайсызбы? Балдар пусть эмелерде окусун, балдар жакшы илмасын. Негизинен руханий жактан өсүш керек да. Руханий жактан өскөн бала могу өзүндөгү эгомативтерди жеңип баштайт да. Могу эгомативтердин кулу болуп калган балдар, напсинин кулу болуп калган балдар, ал сөзсүз түрдө анын зыян жагы алып келет да. Себеби Алла Тааланын закону бар да. Закон адилеттүүлүк деген закону бар. Биз эмне кылсак ал кайтат. Сиз жана эле ушу сүйлөп келатып да бир козгоп кеттиңиз го, ошо азыр баягы аябай көп болуп кетти диндер депчи, дин агымдары депчи. Ушул жөнүндө да ошо мен суроо берейин деп аткам да. Ушул боюнча кандай карайсыз? Негизи сиз айткандай азыр чындыгында эле мындай бири менен да келише албай ар кандай агымдар көбөйүп кеттиби дейм да, ошол коомчулуктачы. Да, биздин алымдарыбыз, ислам динде эле эмес, башка жагынан да көбөйүп кеттиби, башка диндер да көбөйдү, башка агымдар, ислам дининин ичинде да көп агымдар көбөйдү. Ислам биздин мурдагы ата бабаларыбыз чыныгы ислам менен жашаган да. Чыныгы ислам бул өзү менен өзү гармонияда. Природа менен гармонияда. Мындайча айтканда байланышта жашаган да буларчы. Жүрөгүдө тынчтык жашаган да. Азыркы мезгилде сен айткандай көп агымдар болуп кетти, көптөр көбөйүп кетти. Биринчи кезекте бул жерде знания керек да, чыныгы, истинный знания керек. Илимди алганда дагы ошону билген адамдардан алыш керек да, билген устаттарды тандаш керек да. Азыр өзүнчө эле бир аз окуп алып туруп устат болуп чыгып атпайбы? Бирде мен сабак өтүп атсам Асхат, ал 30дан ашык адам бар, сабак өтүп атам. Баягы көздөрүн жылдырып медитация кылдырып атам жанагылар. Бир мезгилден бир таксыр келип калды, сакалым ал жерге чейин. Пакистан формасын кийген, колунда Аллах деген тесбини кармаган, келип калып туруп, доктор сап, токтотуңуз. Эмне болуп кетти? Мени карап кой бияка. Мен балдар кечиресиңер, эми бул мен карап кой элем таксырды. Уруксат берсеңер. Мейли эми. Анан кирген экен, эмне болуп атасың? Десем, эми сырткы мындайча айтканда сапаты боюнча аябай көрүнүшү боюнча сакал көргөн киши дейт. Сакал формалар сүннөт деп колдорунда теспи, анан ички дүйнөсүн билбейбиз. Эмне дейт айтып атат. Доктор, мына мен дейт азыр дейт мурдум бүтүп атат. Мындайча айтканда гаймаритим эме кылып сүйлөй албай калып атамын мынеке. Мен атай сага келдим мынеке. Азыр могу нафтизинди мурдума куйсам бул таасир бербей атат мынеке. Могу бисептол деген таблетканы ичсем бул таасир бербей атат мына. Могу левофлаксасын деген ичсем таасир бербей атат. Бул сен эмне дейсиң депчи. Анан мен айттым, карап туруп айттым, баягы мындай өзү упражнениялар бар да, гимнастикалар бар да. Анан жаткырып туруп випариха карани деп коет да, мындай да йогтордун гимнастикасы бар да. Жаткырып туруп бутуну көтөрдүм. Могул жер менен адам турат да, желкеси менен. Кармасам баягы таксыр, мээге кан куюлат, мээге. Сен врачка келдиң, жакшы ниет менен келсең. Ниетиңди өзгөрт, тобокулдагы ниетиң өзгөрт. Айгам жакшы болом деген ниетиңди өзгөрт.
Болду, тоба кылдым, айгам ниетимди өзгөрттүм деген. Болду. Бир аз кармап турдум дагы, себеп ал упражнениени кармап турганда адам дагы везелевый круг дагы ачыла баштайт бул жерде гайморовый пазухалар дагы кровоток боло баштайт. Щитовидный железа иштейт да. Бул жерде буттагы варикоздор кете баштайт. Бул жерде геморройдагы үзүлдөгөн эмелер кете баштайт. И анан бутту көтөрүп анан жактырып туруп анан кайра эми турчу. Эми дем алчы десем, дем отур. Менин мурдум ачылып калбай. Мурдум ачылбай аткан, мурдум ачылып калды. Бул эмне деген? Бул эмне болуп кетти дейт. Мен дагы жанагы адамга бул жөн эле гимнастика деп айтпаптым да. Ага, мен бул випариха карани, бул йоганын гимнастикасы баягы жерден секирбеди. Йога, йоктур, сен бул жака элдерди жыйып алып үйрөтүп атасың. Йок дегендер булар мусулман эмес. Астагфирулла, мусулман эмес. Болбойт мындай макалага. Кыйкырып кетти. Мен айттым, таксыр, сен могу мурдуңа куюп аткан нафтизин, бул Украинаныкы го, мусулман. Сен могу жеп аткан бисептол деген бул Полшаныкы го, бул. Жеп атасың го, мусулман эмес. Ама бул левофлаксиясын деген муну Израиль чыгарат. Сен жеп атасың. Эми бул деген, бул дарыларды жесе болот деген фатва бар. Мен айттым, сен Мерседесиң бул немистики го. Бербей бечарага. Чөнтөктөгү доллар дагы Американыкы, мусулмандык эмес анда. Эмне көтөрүп жүрөсүң? Десем, баягы ошол жерде кыйкырып кетти. Бул эмес, туура эмес, мунун болбойт деп жанагы саак өтүп аткан залдагыларга, ой, бул йоктор мусулман эмес, туура эмес, баягыдай. Ошол жерде кыйкырып чыгып кетти ана ошо мен. Эме элестет, биринчи жолу келип аткан адамдардын арасында ар түрдүү бар да. Тигилер сурап атпайбы? Доктор сап, эми кимди угабыз биз? Бул таксыр правбы, сакал берден экен, сүннөт менен жүрөт экен. Сиз правбы? Кимди уга турган болуп калдык? Биз түшүнбөй калдык эми. Кимиңиздер туура депчи. Мен аны Кудай билет ким туура эмес экенин. Эми дедим, может экөөбүздөн туура болуп калышыбыз мүмкүн десем, ошондой да болобу дейт. Мен айттым, болушу мүмкүн. Кээде мен көбүнчө аскат баягы притчалар менен айтам элдерге, ошолор менен жеткизгенге аракет кылам. Туура. Анан баягы притчаны айттым да. Курбака менен дейт бүркүт кошуна болуптур да. Курбака кудуктун ичинде жашайт, асманда тетиги тешип вот мына. Бүркүт үстүндө турат дейт. Курбака айтат дейт, мен бүт бардыгын билем деп айтат дейт. Анан бүркүт сурайт дейт, курбака, асманда канча ай бар десе, курбака айтат, 1 ай бар деп айтат дейт. Канча күн бар десе, 1 күн бар деп айтат. Абдан туура, сен билет экенсиң курбака. Десе дейт, курбака бүркүттөн сурайт, бүркүт, асманда канча жылдыз бар деп. Бүркүт айтат дейт, мен ушунча асманды айланып учуп, ушунча асманды айланып учуп дагы жылдыздын санын азыркыга чейин санай алган жокмун. Жылдыздын саны чексиз. Алам чексиз, галактика чексиз десе, курбака кудукта каткырып күлөт дейт. Сен эч нерсе билбеген тупой бүркүт турбайсың деп. Асманда болгону 4 жылдыз бар дейт. Сен кудуктун тешигинен эмнени көрөт асмандан? 4 жылдызды көрөт. Всё. Курбака өзү үчүн прав. Курбаканы ай чык, сен кудуктан чыксаң, баягы алам чексиз десе, курбака эме дейт. Жок, анда баягы кээ бир балдар айтып аткан, кээ бирлер фанаттар бар го, кээ бирлер. Анда фитна болот дейт. Анда бидат болот, анда ширк болот. Всё, асманда 4 жылдыз бар дейт, болду, анан чыккысы келет. Ошон үчүн кээ бир биздеги адамдар ошондой курбаканын рөлүнө түшүп алгандар өтө көп таскат бизде азыр. Бирде мен түшүндүрүп айтайын десең эле фитна, бирден түшүндүрсөң бидат, бир нерсени түшүндүрсөң ширк деген сөздөр жаттап алган. Мындайча айтканда ойгон элек да азыр. Эми пока аларга сыноо, испытание келмейинче кыйын да. Ошон үчүн Аллах Тааланын адилеттүү деген закону бар. Адилеттүү законуда эгерде Кудай Тааланын өкүмдөрүн аткара турган болсок, ал биздин жыргалыбызга шерик да, жүрөгүбүздө тынчтык, радость, мындай айтканда блаженство деп коет. Бейпилдик болот, сүйүү болот айланага болгон. Бул адам дайым мындайча айтканда жайдары жакшы маанайда жүрөт да. Эгер Кудай Тааланын өкүмүн буза турган болсок, баягы бешеге мотив дебедикпи жанагылар. Ошолор болуп турган сөзсүз түрдө адамга сыноо келет да. Сыноо келет, кээде жаза келиши мүмкүн да. Жаза келгенде дагы эле аны дагы биз бирөөдү күнөөлөөбөстөн өзүбүздөн издеш керек да. Эмне себептен мен ушундай уруу болуп атам? Мисалы, кээде адамдар Алла Тааланын өкүмүн бирөөлөргө кек сактап жүрө тургандарга бөйрөгүдө ташты пайда кылып атпайбы? Адамдар мисалы тамактан жийиркендердин тамагы ооруп калып атпайбы? Туура. Ошондуктан кээ бир адамдарга бүт бардыга претензия койгондор бар го. Мисалы, бирөөлөр сында байгандай, аларга көбүнчө суставтар ооруп калып атпайбы алардын? Мындайча айтканда, байламдалар ооруп калып атат да. Ошон үчүн ар бир ситуация болгондо биз өзүбүздөн издеш керек. Кайсы жерде мен өкүмдү буздум? Деп ошондо
өзү мындай адамга келет ошондой нерсечи. Сиздин сабактарыңызга Да, катышып. биздин сабактарда мындай көздү жумдуруп жанагы эмеге киресиң да. Анан ошондо бул адамдардын өзүнүн келет бул кайсы жерде кайсы өкүм бузулду. И ошого тобо кылып, себеби Алла Тааланын тобо кылуу деген закону бар да. Тобо кылганда Алла Таала кечирет да. Кечирмөө заты. Тобо кылып туруп, аны кайталабасаң, ал оорудан чыгып кетесиң да жөн элечи. Сиздин сабактарда ушундай бир болгон мисалдар болсо да бир айтып кетсеңиз, ушу сиз айтып кеткен жанагы мисалы бирөөнө кек сактаса бул жер ооруйт, тигиндей болсо мындай өттү, ушул боюнча сиздин сабакка катышып анан өзүнүн ошол кемчилигин сезип анан ошол илдетинен сакайып кеткен ушулар көп эле болсо керек, э? Да, меники негизинен көпчүлүгү мага урология боюнча, да, урология боюнча кайрылат. Себеби айымдарды деле кайрылай бересиз. Да, айымдарды деле кайрылат. Урология боюнча карасаң, эгерде эркектерде эмне себептен урология жактан алар жабыркай баштайт? Эгерде эркек өзүнүн эркек сыпаты болуш керек да, өзү Кудай ушундай жараткан. Азыр бизде сапатын окшоштурган менен сыпаты кетип атпайбы? Мындайча айтканда, эркек дайым бул эркек кормилец, эркек защитник. Эркекти Кудай ушундай жараткан. Эркек семьяны караш керек, семьяны багыш керек. Аларды тамактандырыш керек, аларды тойгузуш керек. Мындайча айтканда, эркек ушундай. А бизде азыр эркектерин мындайча айтканда жатып алышты да. Эркек кыймылда болуш керек. Себеби кыймылдаган ден аккан суудай таза болот да. Эркек эгер жатып ала турган болсо, анда адамдагы тестостерон түшүп кетет, эркектин тестостерону. Наоборот, прогестерон, эстрогондор көбөйө баштайт алда. Аялдык сыпат келе баштайт. Алар болбогондайдыга мелочный болуп калат. Эмнеге муну мындай койдуң, тигини эмнеге мындай койдуң? Анан эгерде эркектер аял затына болгон претензия кыла турган болсо, аял затына болгон жек көрүү, аял затына болгон тарынуу, аял затына жийиркенүү, наразы болуу, бүт бардыгы бул биринчи очередь эркектик жыныстык органдар талкалайт да. Бул эркектерде бул эпидидимит, орхид, буларда эркектерде визикулит, бул жерде эркектерде кавернит, ар түрдүү простатит, импотенция, половой слаб, ар түрдүү ушундай эмелерге алып келет да. Эгерде эркектер аял затына болгон терс көз караштар болсо. Экинчиден эркектер дагы өзүнү кээ бир эркектер заниженный самооценка дедик го жанагы Алла Тааланын баягы. Мен ушундай начар болуп калдым, мен ушундай эме болуп калдым деп өзүгө оценкасын өзүнүн мындайча өзүгө баасын түшүрүп салат да. Мен эмнеге мындай эмесмин, мен тиги мындай эмесмин деп туруп да. Бүт анда дагы утечка кетет эркектерде причина. Антиш керек эне да. Аялдарда наоборот. Аялдардын эркектерге болгон терс көз караштары ал биринчи кезекте аялдык, женский жактагы аялдык ооруларга алып келет да. Миома, киста, бул жерде вагинит, бул жерде сальпингит, бул жерде ар түрдүү эмелерге алып келиши мүмкүн да, аялдык жактанчы. Ошон үчүн биринчи кезекте биз өзүбүздөн издешибиз керек да. Менин кайсы туура эмес оюм, айланага болгон көз карашым ушул ооруну алып келди депчи. Ошондо ошол ооруну адам осознавать этип, ошонун тобо кылып, ошону кечирип, ушул боюнча көбүрөөк сабак өтүшүбүз керек экен, азыр. Ошондой болду, баягы мисалы көп байкалып атпайбы? Азыр коомдо мисалы үчүн көптөгөн айымдар эркектерге аябай нааразы болгон айымдар да көп, айымдарга нааразы болгон мырзалар да көп да. Азыркы убакта мындайча айтканда, кийинки убакта сиз айтып аткандай мырзалар майдаланып кетти деп да көп угуп калып атабыз. Да, кийинки убакта карасаң, бизде мисалы эркектерде гордыня көрүп болуп атат да. Мен билем дейт да барынча. Билем деди, ал эч нерсе калбайт. Мисалы азыр карасаң бизде мурда биздин кичине убагыбызда бирөөлөр ажырашыптыр десе, дейт элейлерчи. Ажырашуу өтө чоң эме болуп калды. Азыр ажырашуулар бизде азыр Кыргызстанда бир 50%ке чыгып кетти ажырашуулар да. Ажырашуулар себеби эркектерде кийинки убактарда карасаң, Асхат, эркектерде ушунчалык гордыня эме болуп кетти. Мен билем дейт да. Мен билем деди, ал бүттү, калат ал. Себеби Кудай Таалам эки адамдан жүзүн бурат дейт да. Бирөөсү мен баарыны билем дейт, экинчиси тартынчаак дейт. Ошол эки адамда эме боло турган болсо, бул Кудай жүзүн бурат дейт. Бул адамда уже утечка кетет энергиячы. Мисалы эркектерде азыр карасаң, аялдар эмеси өсүп кетти да. Аялдар азыр кайсы жерде кандай тренинг болуп атат, кайсы жерде кандай сабак өтүп атат, кайсы жерде мисалы финанс бул жактан кантип грамотность боюнча бүт ошол боюнча аялдар бүт өсүп кетти. Мисалы азыр финансы боюнча эркиндиги боюнча мисалы Сайтмурат Давлатов, мисалы Маргулан. Бүт жакка барсаң айымдар да. 80% айымдар отурган болот. Бизде да азыр финансы боюнча Максат Мухтар, бизде көп эмелерди финансы боюнча бүтүн тренингтерде аялдар өсүп кетти. Себеби мындай карасаң, если эркек мисалы кормилец, эркек защитник, эркек мындай кылыш керек. Аялдын табигаты башка да. Аялдын табигаты
ал үй бүлөнү карайт, ал балдарды тарбиялайт да. Вот азыр бизде карасаң, азыр аялдардын эмеси өсүп кетти мындайча айтканда. Аял азыр кормились. Аял наоборот защитник болуп чыкты. Эркектер жүрөт. Тескерисинче спортторго барып азыр аялдар бүтүн эмелерде. А эркекте тестостерон түшүп кетип атат азыр. Ошондуктан азыркы убакта эркектер всякий там ар түрдүү дары таблеткаларды ичип, наоборот азыр карасаң, кээ бир ультразвуковой диагностиканы карасаң, эркектерде мына эркектик бездер уже фиброз болуп кетип атат да. Мисалы алар сырт жактан дарыларды ичип атат, ар түрдүү химиялык дарыларды. Ал химиялык дарыларды ичкен менен, ал убактылуу жардам берген менен ал башка органдарды талкалап салып атпайбы? Простата бездер фиброзированный болуп калат азыр булардачы. Азыр бул эркектерде ал дарылар сөзсүз түрдө жүрөккө, боор, бөйрөктөргө таасир берип атат. Азыр канчасы ошонун артынан кетип калып атат тияка. Бул жерде сиз айткан айындарын көтөрүлүп кетип аткандан кийин ким күнөөлөйт деп ойлойсуз? Кимди күнөөлөш керек? Эч ким күнөөлөш керек. Бул жерде ар бир адам өзүнүн табигатыны кармап калыш керек да. Эркек эркектей болуш керек да. Аял аялдай болуш керек да. Азыр карасаң, эркек ошон үчүн ол эки өзүнүн үстүнөн иштеш керек ар бир адамдар, эркектер дагычы. Эркектер азыр өзүнүн үстүнөн иштеп атат. Азыр сырткы көрүнүшүн аябай мындай сакалдарды кой баягыдай эме кылып алган менен иш жагында аялга болгон тартыш болуп атат. Иш жагында азыр кыймылдабай жатат. Тиги магазинге барып келсе, адам машинеси менен барат. Кыймыл жок. Жок дегенде спортко барыш керек эркектер. Жаш балдарды да, кичине балдарды да сөзсүз түрдө спортко, күчтүү эмелерге бериш керек. Ал эркектин сапаты ошондой болуш керек. Уктумады. Азыр бизде адамдар көпчүлүгү эркек балдарын эч жака чыгарбайт. Эркектер көпчүлүгү мужской жактан жана айтып кетпедикпи? Эркектин аял затына болгон терс көз караштар болсо, ал сөзсүз түрдө эркектин жыныстык жагын талкалайт да, потенциясын өтөт. Азыр потенциясыны өстүрүш үчүн азыр ар түрдүү Viagra, Ciagra окшон ар түрдүү дүүлүктүрүүчү дарыларды ичип атпайбы? Ал дүүлүктүрүүчү дарыларды ичкен менен ал өтө катуу зыяны бар да аныңчы. Сен аны чыгарган адамдар кээде эч кандай зыяны жок деп сатышат кээ бир жерлерде. Бирок аны дагы көп ичкенге болбойт. Алар болсо биз дарысы өтүш үчүн аларды биздикин черезден ичип тур деп кээ бирлер чыгарып атышат. Ал дарыларды ичкен менен адамда сезим жок. Бул жерде сүйүү жок, бул жерде сезим жок болуп калып атат. Ошон үчүн бул кийинки убакта карасаң, көрдүм канчалардын бөйрөгүнү, боорун алмаштырганы кетип атат операцияга. Себеби ал дары бир жака пайда болсо, бир жака өтө зыян да. Азыр карасаң, кээ бир эркектердин простатасында фиброз, фиброзированный простата. Ал өзүнүн кызматын аткарбайт. Ал төлкө сырттан талап кылып калды. Мындайча айтканда, бул эркектин эмесин өлтүрүп атат да. Ошондуктан сөзсүз түрдө адиске кайрылыш керек. Мырзаларга кеңеш берип коюңуз. Адиске кайрылыш керек, себеби врачтарга кайрылыш керек да бул боюнчачы. Ошо простаталар деп калдыңыз го, ушул азыркы учурда сизге ушул эркектик жактан кайсы оорулар менен көбүрөөк келип атат? Ушуну байкап атасызбы? Анализ кылып, статистика кылып көрдүңүзбү? Көбүнчө ушулда баягы баса эле айтып коелу да, эми баягы көрөрман мырзаларга бизге кайрылгандар сөзсүз түрдө биринчи кезекте азыр көбүнчө аял эркектин ортосундагы бири-бирине болгон мамиле боюнча көп кайрылышат. Конечно, жыныстык жактан алсыздык боюнча кайрылышат. Бул жыныстыктан бат бүтүү боюнча кайрылышат көпчүлүгү. И вот ошону эле биз себебин таап чыга турган болсок, ал болду, ал мындай зависимый болбойт да баягы дарыларгачы. Viagra, Ciagra деген ар түрдүү чыгып аткан дарыларга. Себеби ал дарылар бир жака пайда, бир жака зыяны өтө опасный, коркунучтуу. Демек сиз ошол сизге келип кайрылып аткан жанагы ошол жыныстык жактан болобу, потенция жактан, простат ошолордун баарын көбүнчө эмес сиз дээрлик дары бербей эле ушул көбүнчө подсознание менен иштеп. Да, негизинен адамдарда ошол жактан себебин табыш керек да. Себеби көпчүлүгүнүн азыр 80% азыр көзгө көрүнбөй турган жактан карайсың да. Анан органический поражениялар болуп калышы мүмкүн. Эми ал мезгилде ошол именно андрология боюнча караш керек. Понятно. Анда бүгүнкү ушул маегибизди менин оюмча жетиштүү болду деп ойлойм. Эми дагы кийинки видео тасмаларыбызга калтыралы, жакшы кызыктуу маектериңизге сизге да чоң рахмат. Ушу бизге атайын келип, студиябызга келип, конок болуп, көрөрмандарга жакшы бир баалуу кеңештериңизди, баалуу сөздөрүңүздү айтып кеттиңиз. Дагы кызыктыруучу суроолоруңуздар болсо, же кандайдыр бир көйгөйүңүздөр болсо, биздин каналыбыздын астына билдирүүңүздөрдү калтырып,
суроолоруңуздарды бере бериңиздер. Биз кийинки көрсөтүүлөрүбүздө дагы албетте сиздерди кызыктырган суроолорго жоопторду алып, агайдын жообун сиздерге алып бергенге аракет кылабыз. Агай биз менен дайым кызматта. Андыктан тартынбастан, айрыкча мырзалар тартынбастан өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды жазып, жана ошондой эле биздин каналга да катталып, лайктарды дагы басканды унутпаңыздар. Көрүшкөнчө анда, жолугушканча, саламат болуңуздар.